Саламатсыздарбы, урматтуу 5-класстын окуучулары? Сиздер менен кыргыз тили сабагын улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жөнөкөй жана татаал сөздөр. 2-сабак. Андемесе, бүгүнкү сабактын лексикасы үй бүлөлүк дарак, муун, ар ким, элестетет, тааныштыр, тууган, ден соолук, таекке жана таече деген сөздөр. Андемесе, бүгүнкү сабактагы максаттарым окуучулар сенин үй бүлөң кандай темасындагы лексиканы активдештиришет, татаал сөздөрдү, алардын ичинен кош жана кошмок сөздөрдү туура жазып үйрөнүшөт. Кырдаалдык көнүгүүнүн шарты боюнча тууганына үй бүлөдөгү жаңылыктарды кабарлап кат жазат. Схема боюнча өздөрүнүн үй бүлөсүн тааныштырышат. Үй бүлөсү жөнүндө суроолорду угуп, түшүнүп, жооп беришет. Өз алдынча тууганынын ден соолугун, ишин сурап, окуяларды баяндап кат жазат. Апасынын жана атасынын туугандарын кантип аталышы жөнүндө маалымат менен таанышышат. Өздөрүнүн апасы менен атасынын туугандарынын аталыштарын салыштырып түшүнүшөт. Андемесе, төмөнгү сөздөрдү жөнөкөй жана татаал сөздөргө ажыратып чыгабыз. Ата, чоң ата, эже, таеже, үй бүлө, ден соолук, бала кез, чоң эне, бактаалайлуу, бактылуу, тарбия, ата эне, небере. Таблицаны ушул сөздөр менен толтурабыз. Андемесе, көнүгүү менен иштегенди баштайбыз. Ар бириңер үй бүлөңөрдү схема боюнча тааныштыргыла. Ар бириңер схема боюнча үй бүлөңөрдү тааныштырып чыгасыңар. Андан соң 7-көнүгүүгө келебиз. Мында суроолорго жооп бергиле деген бизге 3 суроо берилген жана ал суроолорго жооп жазабыз. 1-суроо. Силердин үй бүлөлүк дарагыңар канча адам бар? Силердин үй бүлөлүк дарагыңарда канча муун бар? Сенин ата-энең, чоң атаң кайсы жерде төрөлүшкөн? Албетте дептериңерге жазганды унутпаңыздар. Андемесе, 8-көнүгүү. Төмөнкү суроолор боюнча өз оюңарды дептериңерге жазгыла. 1-суроо. Үй бүлө силер үчүн эмнени түшүндүрөт? 2-суроо. Эмне үчүн ар ким үй бүлөнү ар кандай элестетет? Андемесе, апаңдын туугандары менен таанышып чык. Таята апаңдын атасы, тайене апаңдын апасы, таекке апаңдын ага иниси, таече апаңдын эже сиңдиси. Ал эми атаңдын туугандары: чоң ата атаңдын атасы, чоң эне атаңдын апасы, аба атаңдын ага иниси, эже атаңдын эже карындашы. Мына балдар, апаңар менен атаңардын туугандарын салыштырып, дептериңерге жазып, жаттаганды эсиңерден чыгарбагыла. Андемесе, 9-көнүгүү. Сенин үйүңө досуң конокко келди. Ага үйдөгүлөрүңдү тааныштыр. Андемесе, досубузга үйдөгү үй бүлө мүчөлөрүбүздү кандай аталары жөнүндө тааныштырып чыгабыз. Кийинки 10-көнүгүү. Бул үйгө тапшырма. Бул көнүгүүдө сабакта үйрөнгөн жаңы сөздөрдү колдонуп, алыстагы тууганыңарга кат жазгыла. Анын ден соолугун, иштерин сурап билгиле. Үй бүлөдөгү жаңылыктарды, акыркы окуяларды өзүңөрдүн үйдөгү жасаган иштериңерди жакшы маанайда жазып чыккыла. Бул албетте силерге тапшырма. Тапшырманы аткарып жөнөткөндү унутпагыла. Андемесе, 11-көнүгүүдө ар бириңер таблицаны өз алдыңарча толтургула деген. Андемесе, тема боюнча эмнелерди билдиң? Тема боюнча эмнелерди аткара аласың? Мага эмне түшүнүксүз болду? Ушул 3 суроого жоопторуңарды жазып жөнөтөсүңөр.
Сиздер менен Ош шаарындагы номер 46-орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Инатилла кызы Дилхумар болду. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.